Кудайдан ошо үмүт кылып эле турабыз. Ушу жакшы болот деген эле үмүт менен отурам, Кудай кааласа. Акыркы кезде Сагындык Нурболот бүгүн 17-суткадан 18-суткага кирип жатат. Реанимация бөлүмүндө жатат. Жалал-Абад шаарынын тургуну Нурболот Сагындыков өзүнүн айылында сап алгандан кийин ушундай абалга түштү. Окуя 2023-жылдын 16-декабрында болгон. Ошол түнү Нурболотту 3 классташы айоосуз мыкаачылык менен уртукмокко алышып, денесине оор жаракат келтиришкен. Анын кесепетинен 25 күн жандандыруу бөлүмүндө 3 ай комада жатып, үйүнө чыгарылган. Учурда ал сүйлөй албайт, баса албайт, тамагына жасалма дем алдыруучу аппарат коюлган. сезет, түшүнөт, анан курсагым ачты дейт, жейм дейт, бирок ушу эмнеди сүйлөй албайт да. Ушу дагы ушундай оор операциясы турат. Булар ооруганда көбүнчө башка ооруган, баш менен ушу эмнеге. Ошондон ушу тамакка да тепкен үчүн ушу өзүнүн мурду менен дем албайт. Ушу азыр ушул жерден тамагына тешип койгон, ошо аркылуу дем алат. Анан сүйлөгөн сөз анча болбойт деп түшүнөбүз. Деген нерсе бардыгына чыдайт экенсиң, түшүнөт. 2023-жылдын 16-декабрына караган түнү Тайгараев айылында 93-жылы туулган бир тууган энимди, 4 баласы бар, атам биринчи группада көз ажиз инвалид, апам оорукчан, бир үйдүн жалгыз багуучусу укамды өзүнүн классташтары, теңтуштары келип, бир кошунаны уруп аткан, баланы уруп аткан жеринен ошону арачыга түшкөндө буну жырткыч сымал уруп таштап кетишет. Ал жерде бир эле жолу уруп кетпестен 3 жолу машина менен кетип, кайра келип урушат. Арадан 9 ай өттү. Нурболот анын үй бүлөсү оор сыноолордон өтүп жатат. Бир үйдүн жалгыз баласы, багуучусу эми мынтип бирөөнүн камкордугуна муктаж болуп калды. Үй бүлөсү анын жакшы болуп кетиши үчүн болгон аракетин жумшап жатышат. Ушул күнгө чейин аны дарылатууга 3 миллиондун тегерегинде акча кетиришкен. Алдыда дагы оор операцияларга даярдашууда. Азыр мына 4 баласы бар укам, баса албайт. Бардыбыз ошол күндөн бери иштебейт. Бул үй бүлөсүн дагы мен караймын. Бир туугандары карайт, бардыбыз бир туугандар, бардыбыз иштерибизди токтотконбуз. Ушунун гана эмесин карайбыз да азырчы. Буга күбөлөр ошол Жолчубай, мына жолдун боюнда болгон, бул окуя түнү болгон. Жолчубай деген үйүнүн тушунда болгон. Жолчубай, Улукбек, Эрлан, Мыйзам деген балдар болгон. Достору, жакын эле досторучу. Алардын баардыгы жардам бербестен, ал балдардан коркуп, алар бандит болгон үчүн айтканын кылып, даже милиция, даже скорый чакырышкан эмес да. Ошогачы 2 сааттай эме окуя болгон булчу. 2 сааттай окуя болгондун арасында бир дагы бирөөсү дагы скорый чакырып, же болбосо ушул 100-200-300 метр ылдыйда жашайбыз. Ошол жерге келип, сенин балаң бирөө уруп атат деп айтып койгонго жарашкан эмес да. Ушул урган балдардын бирөөсү мурун милиция кызматкерине иштеген үчүн Касымбеков Алай деген бала ушул укамдын бут кийимин чечип алып тапанына тепкен үчүн бүт точкалар ДАП, САК деген диагноздор коюлгандагы бул комага түшүп өткөн адам, бул комадан чыгыш кыйын экен. Бүт точкасына урганда тапаны көгөрүп, ол 82 күн дегенде кетти да, айыгды. Ошол бут кийими, бир бут кийимин ошол окуя болгон жерде Жолчубай деген күбө, үйүн тушунда болгон адам 5 айдан кийин соттон кийин, биринчи соттон күбө бергенден кийин алып келип беришти. Бул окуяга байланыштуу 3 жаран тең кармалып, Жалал-Абад шаардык сотунун чечиминен 2 жаранга 10 жыл, 3-чү жаранга 1 жылдык мөөнөт жаза каралган. Үй бүлө күнөөлүүлөр жазадан жеңил кутулуп кетишинен коркуп, Жалал-Абад облустук сотуна ишеним билдирбей турушат. Буга кечээ 15 августта айыпталуучулардын бири эркиндикке чыкканы себеп болгон. Мындан улам президент Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев ишти өз көзөмөлүнө алып беришин суранышууда. Акыйкат чечим чыгарып беришсин. Ушул областной соттун 3 судьясы карап жатат, үчөө тең. Кечээ биздин ушул өзүбүздүн катышыбыз жок болгон 15 августта өзүбүздүн катышыбыз жок эле, биздин УКМ больницадан доктор чакыртып, трахеостомасынын трубкасын алмаштырганыбыз мен себеп барбай калдык. Ошо барбасак дагы булар соттун процессин жүргүзүп, бирөөсүн актап чыгарып беришти да. Калган экөө азыр эми 3 сентябрга калтырылды. 2024 жылдын ошону
ошол городской соттун чечими боюнча бизге калтырып беришин суранабыз. Касымбеков Алайбек деген бул мурда милиция кызматкеринде иштеген, экинчиси Каныбеков Алайбек, Каныбеков Адилет. Булар бул көчө бандити болуп жүргөн бала экен. Буга айылдын баары эле коркуп, bunday кылык жоруктарына көз жумуп келишкен экен. Даже айыл аксакалдарынын баардыгы 60 адам кол коюп беришкен. Булардын жүрүм туруму ушундай дешипчи. Алар бир да ушуга чейин балама 1 сом пул жардам да берген жок. Жардам акыбал сураганда сурап да келген жок. Суранарыбыз ушу биздин ачуубуз ушундай кичине болсо эми жардам беретин деп ушу Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдон ушу областный соттогу 3 судьяга жакшы көзөмөл көрсөтүүсүн суранабыз. Ошону жакшы карап, көзөмөл кылып, акыйкаттык чечим алып берип, ошо балдардын ошо мурдагы шаардык соттун чечиминде күчүндө калышын суранабыз. Учурда айыпталуучулардын жакындары шаардык соттун чечимине наразы болуп, Жалал Абад облустук сотуна апелляциялык даттануу менен кайрылышкан. Эми негизги кылмыш иш боюнча сот 3-сентябрда өтөт. Жалал Абад шаардык сотунун 2024-жылдын 24-жылындагы өкүм менен айыпталуучулардын жактоочулары макул болбостон апелляциялык тартипте Жалал Абад облустук сотуна кайрылышкан. Жалал Абад областык сотунун өндүрүшүнө аталган кылмыш иш 2024-жылдын 29-июлунда келип түшүп, алгачкы ишти кароо 15 август 2024-жылга дайындалган. Аталган күнү айыпталуучу ССТнын жактоочусу материалдык жана моралдык зыянды өндүрүү боюнча апелляциялык даттануу кароосу кайтарып, апелляциялык өндүрүштү кыскартып, берүүнү сураган өтүнүчү канааттандырылып, Жалал Абад облустук сотунун 2024-жылдын 15 августундагы аныктамасы менен жактоочунун апелляциялык чакыртып алуу жөнүндө өтүнүчү канааттанылып, апелляциялык өндүрүш кыскартылган. Ал эми негизги кылмыш иш 3-сентябрь 2024-жылга жылдырылган. Бүгүнкү күндө эми айыпталуучунун 1 жылдык мөөнөтү 2 күнгө, 1 күнү 2 күнгө барабар болгондуктан жаза өтөө мөөнөтү аякталды. Кошумча маалымат катары айта кетсек, Нурболот Сагындыков Жалал Абад шаарынын Тайгар айылынын 31 жаштагы тургуну. Анын жубайы жана 4 баласы бар. Апасы жана атасы ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелүү болуп, ал үйдүн ишенген тоосу болчу. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.